Üçüncü bab. Birinci taqdir. Күнөөсүз күнөөлүү. Эмнеликтендир Карпбек өзүнүн 3 жыл жаза мөөнөт алып, кылмышкер деп аталып калганын мыйзам ченемдүү көрүнүштө эле сезчү. Бул ой анда качантан бери пайда болгон? Сот болорго чейинби же сот өкүмүн чыгаргандан кийинби? Негизи сот сенин кылмышыңды аныктап, жаза мөөнөтүңдү тактап, өз өкүмүн угузгандан кийин болуу керек. Ырас, жаза мөөнөтүңдүн убакыт өлчөмүнөн гана күмөндөр болушу мүмкүн. Мен кылган менен да кызылдар Олуя Машаяк же көрөгө чакылман эмес да. Алар да пенде. Алар да сөзүнөн, адебинен жаңылышат, бирок аларга эч ким өкүмдү өтө катуу чыгарып койгон үчүн кылмыш дүйнөсүнө буйрушпайт. Акысы жок. Андыктан алар жоопкерчиликке тартылбай тургандыгын билишеби. Айтор өтө ашепке кетпесе да мыйзамды өз керегине каалагандай өкүмдү чыгарып койгондор кездешет. Арийне, бул сөздүн Карпбекке эч тиешеси жок. Кылмышка анын аздыр көптүр тиешеси бар. Аракты өлөрчө көзү ачылбай ичип жүргөнү чындык. Оорлукка катышкан ошол да. Балыкчынын четиндеги Шанхайга эмне барат? Суутуп коюптурбу? Алго эми өткөн иш, балким ошол үй тууралуу камалбаганда дагы кайсы ишке кириптир болот эле, ким билет. Же өзүнүн башы кетип, же бирөөнү жайлап, же андан өткөн уятсыз, нысапсыз ишке дуушар болор эле. Тели тең туштарынын баары үй жайлары жок, туруксуз безермандар болуучу. Акыры бир ишке кабылмак. Мына эми зонадан көрбөдүбү түрлүү кырсыкка кабылгандарды, же ыктыярдуу түрдө кырсыкка бет алып баскандарды. Иши кылса жаза мөөнөтүнүн аягына чекит койбосо да, килейген үтүр койду. Чекит коер эле, жан дили менен, бирок төш чөнтөгүндө жаза мөөнөтүнүн өтөгөндүгү тууралуу карышкырдын белети, анан жарым жылдык надзор көзөмөлү бар. Ошолор куйкалап турат ар намысын. Кантип элге көрүнөт, кантип көчөгө басат, сүйлөшөт. Андан да кыйыны балыкчынын ички иштер бөлүмүнө барып катталуусу керек. Ансыз болбойт, издешет. Анткени сен зексиң. Коом үчүн туруксуз делген, кылмышка кайра баруучу элементсиң. Саркындысың. Ишенишпейт сага. Кызылдарды мындай кой, атүгүл сени бала чакаңан бери билген жек жааттарыңда далысын салышы ыктымал. Аны кой. Сен өзүңө ишенесиңби? Замандын чет бучкагын көрүп эле сестейип калдың го. Жанакы 6-дагы бала 60 жашта да ойго келгис бүлүктөрдү түшүрүп кетти. Баса, эмне тууралуу ой жүгүртмөгеле? 3 тагдырды. Ошолордун бири. Зона чоң үй бүлөдөй, не 1,5, 2000ге жакын кишиси бар чакан мамлекет сыңары. Бир гана кылмышкерлер өздөрү ойлоп табышкан, эчен жылдардан бери калыптанган мыйзамдар бар мамлекет. Кагаз бетине түшпөгөн, ооз-эки жүзүндөгү зектердин акыл эсинде гана сакталуучу жолжобо. Муну жазылбаган мыйзам деп атап коюшат. Ырас, кылмыш кылып, боз дубалдардын туткунунда тургандан кийин качайын десең жер тар, көнбөскө чаранганча үйрөнөсүң. Камактагылардын өз ара тилин, адеп, жүрүш турушун, мамилесин моюн толгосоң түтүнүңдү тез эле чыгарып коюшат. Анткени бул жер өтө эле тар дүйнө. Сени менен эсептешишип, эркелетишип олтурбайт. Көзүңдү ач селсаяк деп алдын ала эскертишет. Ал таасир этпесе өз шоруң өзүңө. Арийне, бул дүйнөдө да жашоого болот. Кулачың жеткиче керилип чоюла албасаң да, танооңон аста сызылтып дем алууга болот. Адам мүлдө баарына көнөт, чыйралат. Адам ит жандуу болот окшобойбу? Алды артыңды аяр карап, өзүңө залал келтирбегендей сүйлөп, иш аракеттериңди төз алып жүрсөң, сезимдериң ачыкка чыкпайт. От желпип өткөн кормушуудай бырышып тырышса да, ачууңду сыртка чыгарбай, керек учурда азууңду көрсөтүп, бөлөк учурда тилиңди тиш арасына кыпчып, ашыкча жагынбай, көбүнчө күч менен эмес, айла амал сактык менен түз сүйлөп түз жүрсөң, эркиндиктин көңүл делбелеткен сааты да келер өзүңө. Ушундай күндөрдүн биринде Карпбекке Муратбек деген сел саяк жолугуп, баарлашып калышты. Жолукту деп айтуунун өзү кызык угулар. Узун туурасы 2,5 чакырымдан алыс кетпеген, айланасы бийик дубалдар менен тосулган бул тар чөйрөдө бир күндүн ичинде бир көргөн кишиңди 100 жолу көрөсүң. Баш ийкешип өтө бересиң, же ырсайып, же сабырдуу мүнөздө колуңду секин көтөрүп, бир түрдүү көңүлдү кайт кылган, зериктирме турмуш. Эркиндик делген зор күн бар жүрөгүңдө, балбылдаган. Ошон үчүн бары жокко чыдайсың. Ошентип Карпбек менен Муратбек
промзона деп аталган зор станоктор жайгашкан бөлүгүндө. Камактагылар өз ара бендешка деп атап койчу майда чүйдө тетиктер чачылып жаткан бир кичинекей көмүттө зектердин колу менен жасалган сөөрүнүн үстүндө олтурушат. Бендешканын астынасы гана бетон болбосо, 4 тарабы, 4 капталы төбөсү темирден бири-бирине ширетилип, кынап жасалган. Андыктан бөлөк жыттардан мурда темирдин өзүнө таандык жыты мурунга келет. Анан да темирдин ага кошулуп бетондун өзүнө тийиштүү мерез салкындыгы бар. Бул жерди көрсөтүп жайлуу турган сөөрүнүн үстүнө жайылган түрмөнүн кара одеялы. Алда эскилиги жеткен. 2-3 жеринде тамекинин чогу түшүп тешилген. Карамай болгон эски купайке талпак сыңары жайылып жатат. Колдо жасалган 4 бурчтуу чакан жыгач үстөл. Карыпбек сөөрүдөн 2 бутун түшүрүп, бир чыканагын үстөлгө такап, анын каршысында болсо калың байпак кийген, буттарын жерден жыйырып, тизелерин уркуйта көчүгүн купайкеге койгон Муратбек ойлуу олтурат. Улуту калмак. Ысык көл өрөөнүндө калмактар байыралган 2 гана айыл бар. Экөө тең Караколдун 2 четинде. Бөрү баш, Челпек деген айылдар. Муратбек болсо Челпектен болот. Бою жапалдаш болгон менен далысы 4 бурчтанган. Ушул 33 жашына чейин түйшүк менен өскөн, тарамыштуу денеси бар. Кыймылдары жай, ашыкча шашкалактабайт. Колдорун кыбыратса тарамыштуу, терisi калың манжаларынын ар бири өзүнчө бөлүнүп, буруя түшөт. Ушу колдор кечээ жакын деле аттын тизгинин мыкчый кармап, күз, кыш, жаз, жай болобу ат үстүнөн түшпөй мал кайтарып жүргөн. Эми болсо 5-6 жашынан ат жалына тырмышып, ээрге жанчылган денеси кылмыш дүйнөсүнөн байыралып, ушул жерде туулуу өскөндөй буйрукка баш ийип жайбаракат. Карыпбек менен маектешүүдө балбылдаган кара көздөрү бар. Бет сөөгү 3 бурчтанып, териси тепкен, эрди калың, оозу алга саал, чыгыңкы, мурду кырдат жигит эзелки күнүнөн кабар билгизген боз үйдүн кереге ууктарындай сөөктөрү гана калган. Тулкусун көргөзүп, күндөн күнгө аны мүлжүп, жеген дарты тууралуу аңгеме курууда. Макрушник киши өлтүргөндүк үчүн айыпталган. Мөөнөтү 9 жыл. Каке, деди бир маалда ал, үнүн кейиштүү чыгарып. Өзүң билесиң, мен ооруп атам, мен кыйналып атам, мени санаа жеп атат деп баарын эле айта албайт экенсиң. Башкача түшүнүшөт экен. Айрыкча жаш балдар. Турмуш баштарынан өтө элек да. 2 кызым бар, экөө тең кичинекей. Аялым болсо иштебейт. Балдарды ким карайт? Атам апам пенсияда, өздөрүнүн түйшүгү жетишээрлик. Баарын ойлойм, баарын. Аялымдын келбегенине 1 жылдан ашты. Кыздарымды сагындым. Буларды айтсаң, эмне, катыныңды эңсеп жатасыңбы? Бул жер сага бала бакча эмес, көзүңдү ач. Көп ойлонсоң крышаң жылып кетет деп калчылдашат. Бирөөнүн кайгысын бирөө билмек беле. Айтканга жеңил. Үй бүлөнүн жүгү мойнуңда жок болгондон кийин түшүнүшпөйт да. Муратбек, сен ооруп жүрөт окшойсуң кыязы, дейт Карыпбек анын кебин бөлүп. Теги оорук сунгандай арык жаагын кат-кат кылып ого бетер тырыштырат. Баягында сага айтпадым беле, белим ооруйт деп. Куяң болуш керек ушу. Үйдө жүргөндө да кес кармай калчу. Анда эмне, малчыбыз, суур кашкулак деген жайнайт. Тоого чыгып эле кезиккен жерден атып аласың. Ошонун майынан сүйкөп, ары бери дарылай саласың. Жегениң эт, чайнаганың май, ичкениң кымыз, дем алганың тоонун муздак абасы, басканың тулаң чөп. Эмнесин айтасың? Андай жерде ооруну байласаң да турбайт. Муратбек бир чекитти тиктеп, тынымдан кийин кайра сүйлөдү. Бир эле бел болсо чыдайт элем го. Өпкө курутуп жатпайбы? Аба ырайы бузулган күнү какшап чыгат. Ысыйт тим эле, жалындайт да турат. Өпкөмө түрмөдөн суук тийгизип албадымбы? 1 жыл 3 ай олтурдум Караколдун СИЗОсунда. Эмнеге кармашта анча сени? Эмнесин айтасың, Карыпбек? Үнүн муңкана чыгарып, жай кыймылы менен алаканын жазып, абаны шилтей, бирок колун үстөлдүн бетине жеткирбей тартып, боорун алды. Сот 2 жолу бузулду. Кайра төргөө жүргүзүлдү. Эмнеге? Муратбек анын берген суроосуна жооп берүүгө шашылбай, Карыпбектен көзүн албай олтуруп калды. Тереңге катып жүргөн 1 күндүк ою бардай туюлат. Күрсүнүп коюп, көзүн түшүрө басыңкы үн менен күбүрөдү.
Каке, эгер бир сөз айтсам туура түшүнөсүңбү? Сөзүңө жараша да. Айтыр, кулак сенде. Сенден бөлөк киши болсо, айтып жинди болуп турмунбу? Мына, Каке, сен барсың. Сенден бөлөк сел саяктарда иши кылса, кылмыш кылып келишкен да берге. Туурабы? Мына кызык. Албетте ошондой. Анан сен бөлөкчө ойлоп жүрдүң беле? Муратбектин көздөрү муңдана түштү. Анын түпкү сыры ушул балбылдаган көздөрүнө окшойт. Жанын кыйнаган бел оорусу, өпкөнүн ачыштырган дарт, ушунун баары кошул ташыл болгондогу Муратбектин көздөрүнөн үмүтсүздүктүн оту жангансып, тереңден алсыз, жардам сурангансыган ойлуу бир кайгынын не ичте мите куртай көңүлдү билгизбей жеген, айтылбай жүргөн көмүскөдөгү бир сырдын көлөкөсү жашынып жүргөнсүйт. Сага айтайын деп айта албай жүргөн оюм бар. Кээде туруп ойлойм, бул жерде эмне жүрөм деп. Киши өлтүрдү деген атым бар. Ушуну ойлогондо төбөм жерге кере түшөт. Айылдаштарым, классташтарым, бир туугандарым, кайын журтум, деги койчу, бул эле мени киши өлтүргүч деп аткан кези. Баары эле мени киши өлтүргүч деп аткан кези. Жада калса ойлоп кетем мен. Келинчегим, кичинекей кыздарым, атам, энем, бир туугандарым да ошондой ойлошобу деп. Мен ушул жашка келгени чөпкө зыян келтирген жан эмес элем. Адал малды мууздап сойчумун. Шарт ошондой экен. Малчы болсом, кантип мал сойбойн. Бирок бирөөнүн малына кара санап, оорулук кылган жокмун. Кээде түн бою ойлонуп чыгам. Балким бирөөгө кыянатчылык кылгандырмын. Ошондуктан Кудай Таала мага ушул жазаны буйрду дейм. Башым катат. Айтчы, Карыпбек. Каршысында көчүп баскан курбусуна кайрылып, кер сары тарткан. Эгер сага киши өлтүрдүң деген жалган дооматты койсо, эмне кылар элең? Айтчы. Жалган доомат дейсиңби? Сөз төркүнүнө түшүнө бербеди Карыпбек. Кептин баары мен ошол кишини өлтүрбөгөндүгүмдө болуп жатпайбы? Анда эмне? Кое тур, мен башынан түшүндүрүп берейин. Мени бир жагынан оору кыйнаса, бир жагынан ушул ой кыйнап жатпайбы? Эгерде мен киши өлтүргөн болсом, мынчалык эзилбейт элем да. Андайда билесиң, колуң менен кылганды мойнуң менен тартыш керек. Анда эмнеге мен берде жүрөм деп ойлойм. Бул бир жагы. Болуптур. Бөлөк бирөөнүн күнөөсүн мойнума алып, мага берген 9 жылын олтуруп берейин. Кайсы күнөөм үчүн? Ошол күнү өлгөн бала, анан берки Алмабек үчөөбүз 1-2 шише аракты чогуу ичип, жай-жайыбызга тарап кеткендигибиз үчүнбү? Мына ушундай. Сурогум бүтсө айылга барам. Өлгөн бала да биздин айылдан. Тууганда болуп кетебиз. Мен аны өлтүрбөгөндүгүмдү кантип далилдейм? Канткенде батынып, жүздөрүнө тике карайм. Өлтүргөн жокмун деп кесе айтамынбы? Ишенишпейт. Сот, тергөөчүлөр, менттер баары кошулуп туруп эле күнөөлүүсүң деп күнөөнү мага жүктөп коюшпадыбы? Муратбек, туура түшүнчү сен. Чалды куйду кылбай, башынан түшүндүрүп берчи. Ким кимди өлтүрдү? Өлгөн бала ким? Сен өлтүрбөсөң аны ким бастырып салды? Муратбек дароо жооп берген жок. Мурдагыдан бетер жүзүнөн кан сөлү качты. Ичине жайылып жүргөн ич күптүсү ачыкка чыгарганына бир чети кычаалат болгонсуп, алдыртан Карыпбекти арсар тиктегени, ойлору чаң будуң түшүп жатканын далилдегендей. Калтыраган колун сунду. Мен кеситимди үйгө таштап келиптирмин. Тамекиң барбы, Каке? Азыр. Ачуу экен. Кече Турсунбай свиданкадан чыкпадыбы? Ошол удаление кылды эле. Бере бер. Ачууну ачуу басат. Ачуусуна да, таттуусуна да көнүп бүттүк го. Мобул колум менен. Муратбек илгерки кароосу билинген, азыр билинбес калтырак баскан, аралары дарманы жоктугун айгинелеген тарамыштары көпкөн, башынан учуна чейин бирдей жуондуктагы барсайган манжаларын ачып жумуп көргөздү. Эчен көк бөрүгө түшүп, торпокту шыйрагынан кармап жулкуштум эле. Азыр күч жок. Мүлдүрөп зорго турам. Аманчылыкты тилейли, Муратбек. Воляны акыры аман көрсөк, көргөн кыйынчылыгыбыз бир күнгө татыбай калат. Көңүлүңө алба, Каке. Сеники 3 жыл, меники 9 жыл. Шайманымдын курганы бул. Ал күндү көрөмбү билбейм. Эмитен эле оозум кургайт. Карабайсыңбы? Азыр да чаңкап эриндерим кургап турат. Ошондо түрмөдө олтурган 1 жыл 3 ай төбүмө жетти. Асты үстү бетон камера. Анан соогун айт. Улам эле ишим бузулуп, кайра төргөөгө жиберилет.
Кубанам чыгат экенмин деп үмүт албайм. Кантип эле деп ойлондум ичимден. Мени кантип соттоп ийишсин. Кылдай күнөөм жок болсо. Көрсө берге келгенден кийин түшүнбөдүмбү? Мендейлер бирин серин болсо да бар экен да. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк жок экенине мен эми ишендим. Кээде туруп атамана нааразы болуп кетем. Мектепти бүттү деген атым эле болду. Тамтаңдап эптеп кат жазмыш болом. Бишкекти өмүрүмдө бир келип көргөн жокмун. Алыстан кабарын гана укчумун. Поездден түшүрүп жатканда да, автозакка салып жатканда да. Аныктама: 17 декабрь 1991 жыл, Каракол шаары. Ысык Көл облустук сотунун кылмыш иштер боюнча сот коллегиясы составында председательдик кылуучу Абылканов Н.А., судьялар Шабиев А.Ш., Кемелов Ж.К., прокурор Азимов А., адвокат Бакиров А.Б. катышуусу менен ачык соттун заседаниесинде Каракол шаардык эл сотунун 22 октябрь 1991 жылдагы өкүмүнө адвокат Бакиров А.Б. соттолгон Оңолбеков Муратбек жана жабырлануучу Оңолбеков Асанбайдын кассациялык арыздары боюнча иш каралды. Ал иш боюнча Оңолбеков Муратбек Камилович 1960 жылы 9 октябрда туулган, Улуту Калмак, үй бүлөлүү, мурда соттолгон эмес. Каракол шаарындагы Альп лагеринин лыжалык базасында кароолчу болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 95 статьясы боюнча айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылып, жазаны эмгек түзөтүү колониясынын күчөтүлгөн режиминде өтүшү белгиленген. Председательдик кылуучу эл судьясы Умаров, облустук соттун судьясы Кемелов Ж.К.нын, прокурор докладын Азимов Т.А.нын өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын деген жана адвокат Бакиров А.Б.нын кассациялык кубаттаган сөзүн угуп, соттук коллегия тапты. 5 июнь 1991 жылы түштөн кийин Оңолбеков Муратбек Табалдиев, Алмабек жана Оңолбеков Кубаныч Ак Суу районуна караштуу Каракол капчыгайында болушуп, 250 грамча аракты бөлүшүп ичишкен. Андан кийин үчөө болжол менен саат 20 чендерде Каракол шаарындагы вино заводуна жакын жердеги бактын ичинен Оңолбеков Кубаныч таап келген 1 литрлик банкедеги винону ичишкен. Андан кийин Оңолбеков Кубаныч дагы вино таап келемин деп, Табалдиев, Алмабек экөө Каракол шаарындагы Третьякович көчөсү менен атчан кетишкен. Ал эми Оңолбеков Муратбек болсо, атынын аксактыгына байланыштуу ошол көчөнүн жээгинде, винозаводдон анча алыс эмес жерде аларды күтүп калган. Оңолбеков Кубаныч менен Табалдиев Алмабек болжол менен саат 20:30 кайра келишкен. Ошол убакта Оңолбеков Кубаныч менен Оңолбеков Муратбектин ортосунда мастыктын кесепетинен чатак чыккан. Ошол кезде Оңолбеков Кубаныч минип жүргөн аты менен Оңолбеков Муратбектин атын жөөлөтүп, жана экөө бири-бири менен ат үстүнөн кармаша кетишкен. Ошол учурда Оңолбеков Кубаныч Муратбекти ат үстүнөн чачынан кармап ылдый басканда, Оңолбеков Муратбек чөнтөгүнөн маки бычагын алып мизин ачып, Оңолбеков Кубанычтын сол жак көкүрөгүнө бычак менен сайганда, Оңолбеков Кубаныч "Тоткай, жайладың" деп бакырганда, Оңолбеков Муратбек менен Табалдиев Алмабек жабыр тарткан Оңолбеков Кубанычты таштап, Каракол капчыгай тарапка чаап кетип калышкан. Ал эми Оңолбеков Кубаныч болсо бычак менен сайгандыктын натыйжасында жүрөгүнө жаракат алып, атынан жыгылып өлүмгө учураган. Адвокат Бакиров өзүнүн кассациялык арызында Оңолбеков Муратбек жөнүндөгү өкүм төмөндөгү себептер менен бузулууда жатат деп эсептейт. Тергөөдө жана соттук тергөөдө Оңолбеков Муратбектин Оңолбеков Кубанычты өлтүрдү деген далилдер табылган жок. Соттук тергөөдө председательдик кылуучу жана ишке катышкан прокурор күбө Табалдиевке кысым көрсөтүштү. Оңолбеков Муратбек Оңолбеков Кубанычты өлтүрдү деп айттырууга көп аракет кылышты. Эгер Оңолбеков Кубаныч менен Оңолбеков Муратбек өз ара урушушкан болсо, ошол остановканын жанында саат 19-дан 21-ге чейин кызын күтүп турган Жумакеева, винозаводдун кароолчусу Валиева дагы көрүшүп угушат эле да. Андан тышкары соттук медициналык экспертизанын корутундусунда Оңолбеков Кубанычтын алган жаракаты жалпак, кесип сайуучу кош миздүү бычак менен келтирилген деп көрсөтүлгөн. Жаракаттын туурасы 3-4 см, тереңдиги 12 см. Ал эми Оңолбеков Муратбектин үйүнөн алынган макисинин мизинин узундугу болгону 10,5 см, туурасы 2 см. Бир миздүү шалкылдак маки. Бул маки менен Оңолбеков Кубанычтын алган жаракатын келтирүүгө мүмкүн эмес. Соттун заседаниесинде суралган эксперт Аманкулова туура эмес көрсөтмө берип, Оңолбеков Муратбектин ак жеринен соттолушуна көмөктөшүп болду.
Эл соту негизге келтирилген далилдерди изилдебей, Оңолбеков Муратбек жана күбө Таабалдиев Алмабектин милициянын кызматкерлерин уруп согуп, мойнуна күч менен алдырткан көрсөтмөлөрүн негиз кылып, өкүм чыгарылды. Ошондуктан адвокат өзүнүн кассациялык арызында Оңолбеков Мурат жөнүндөгү өкүмдү бузуп, кылмыш ишти кыскартууну сурайт. Соттолгон Оңолбеков Муратбек өзүнүн кассациялык арызында эл соту анын зарлап какшап, мен өлтүргөн эмесмин дегенине ишенбей, милиция кызматкерлери Карыбеков Жамантайды жалган көрсөтмөсүн негиз кылып алды дейт. Башка негиздүү далилдер эске алынбай калды. Ал ошол 5-июнь 1991 жылы Оңолбеков Кубаныч жана Таабалдиев Алмазбек болушуп, Таш кыя айылына барышкан. Кайра келе жатканда Кубанычтын вино завод жак менен кетели деп вино алып бергендигине макул болушуп, ал жактан үчөө 1 литрче вино ичишкен. Андан кийин Оңолбеков Кубаныч Таш кыяга барам деп кеткен. Ал эми Муратбек болсо Таабалдиев Алмабек экөө үйлөрүнө кетип калышкан. Кийин 7-июнь 1991 жылы ички иштер бөлүмүнө келгенде аны тергөөчүлөр уруп сабап КПЗга камап салышкан. Ошол эле күнү түштөн кийин колуна кишен салып сабашты. Андан кийин кан тийгенге чейин кордоп сабашкандан соң Оңолбеков Кубанычты маки менен сайганым чын деп айт, айтпасаң өлөсүң деп коркутушкан. Ошондон кийин корккондугунан Алдабаев дер менен Таалайбеков сурак жүргүзүшкөндө ал мойнуна алууга аргасыз болгон. Анын ишин адилеттүүлүк менен текшерип, туура жыйынтык чыгарып берүүнү өтүнөт. Жабырлануучу Оңолбеков Асанбай өзүнүн кассациялык арызында Оңолбеков Муратбекке өкүм боюнча жазага жеңил чектелген деп эсептейт. Күбө Таабалдиев Алмабек сотто өзүнүн көргөзмөсүн өзгөртүп, соттолуучуну жактап чыкты. Ошондуктан жабырлануучунун пикири ыктымал. Демек, Каракол шаардык эл сотунун өкүмү жеңил деп бузулуп, кайра соттун кароосуна жиберүүнү суранат. Иштин материалдарын изилдеп, кассациялык арыздарды талкуулап, соттук коллегия төмөндөгү негиздер боюнча өкүм бузулууга, учурдагы кылмыш иши кайрадан алдын ала тергөөгө жиберилүүгө жатат деп эсептейт. Алдын ала тергөө бир беткей жүргүзүлгөн. Натыйжада иш боюнча маанилүү жагдайлар текшерилбей калган. Иштин материалдарына караганда 5-июнь 1991 жылы саат 21 ченде Плодовин совхоз комбинатка жакын жердеги Третьякович көчөсүндө Оңолбеков Кубанычтын өлүгү табылган. Бул окуя болордон мурда Оңолбеков Кубаныч атчан жүргөнү аныкталган. Ошол эле жерде бир аз убакыт мурда Маликов Абды, Ибрагимов Каримге белгисиз атчан келип, "Силер кимсиңер? Эмне олтурасыңар?" деп Маликовду камчы менен сабап кирген. Ибрагимов вино комбинатка чуркап милиция чакырган. Таабалдиев алгачкы түшүнүк катында мындайча жазат. Өзү Оңолбеков Муратбек Оңолбеков Кубаныч үчөө биргелешип вино ичишкенден кийин Муратбек экөө тоого кеткенин, ал эми Кубанычтын Таш кыяга кеткенин айтат. Үчөөнүн ортосунда эч кандай чыр чатак болбогонун көрсөткөн. Айыпкер катары суралган Оңолбеков күнөөсүн мойнуна албай, үчөө бирге вино ичишкенден кийин Муратбек өзү, Таабалдиев экөө жогору, ал эми Оңолбеков Кубаныч төмөн кеткенин, өзүнүн Кубанычты өлтүрбөгөнүн көрсөткөн. Күбө Таабалдиев Алмазбек да ушундай көрсөт. Оңолбеков Муратбек менен Таабалдиев Алмабек алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө өздөрүн милиция кызматкерлери уруп согуп кыйнаганына Кубанычты Муратбек өлтүргөн жөнүндө жалган көрсөтүү беришкенин баяндашкан. Күбө Маликовдун көрсөтүүсүнө караганда аны менен Ибрагимов аялдамада турушканда, аларга жалгыз атчан келип, "Силер эмне кылып отурасыңар?" деп Маликовду башка чапкан. Маликов эси ооп жыгылган. Күбө Ибрагимовдун көрсөтүүсүнө караганда жалгыз атчан Маликовду камчы менен урган. Ибрагимов вино заводко чуркап телефондон милиция чакырткан. Вино заводдон 3 киши аялдамага келишкен. Аттын дүбүртүн угушкан. Алар келгенде Маликов "Ой балам ой" деп бакырып жерде жаткан. Ошого жакын жерден эле Оңолбеков Кубанычтын өлүгү табылган. Күбө Валиеванын көрсөтүүсүнө караганда, ал вино заводду күзөтүп турганда Ибрагимов келип, "Тигил жакта атчан кишини сабап жатат" деп милицияга телефон чалдырган. Алар кайра Маликовду көздөй чуркашкан, аттын дүбүртүн угушкан. Алар келсе Маликов "Ай балам ай" деп жерде жаткан. Аңгыча болбой ак түстөгү жеңил машина келген. Машинедегилер кыргыз токулган аттын ээси жок баратканын көрүшкөндүгүн айтышкан. Машинедегилер бир адамдын жатканын да көрүшөт. Ал адам аялдаманын тоо тарап жагында жаткан болот. Соттук медициналык корутундуга караганда, Оңолбеков Кубанычтын көкүрөгүнө кош миздүү бычак сайылып, жүрөгүн кошо жаралаган. Жарааттын тереңдиги 12 см, туурасы 3 см. Сот заседениесинде суралган соттук медициналык эксперт Аманкуловдун көрсөтүүсүнө караганда, ага соттук заседение көрсөтүлгөн жашыл түстөгү маки менен узундугу 10,5, туурасы 2 см,
жогорудагы жаракат келтирилиши мүмкүн. Бирок экспертиза жүргүзүп жаткан учурда эксперт бул макини көргөн эмес. Оңолбеков Муратбектин үйүнөн алынган 3 макинин бирөөсүнүн да узундугу 12 сантиметрге жетпейт. Ал эми Маликовго тиешелүү макинин мизинин узундугу 13 сантиметр, туурасы 4 сантиметр. Мындай жагдайда алдын ала тергөө органы башка версияларды да текшерүүгө тийиш эле. Бирок Маликов боюнча версия аягына чейин текшерилбей, ал жөнүндөгү кылмыш иш негизсиз кыскартылган. Кайрадан алдын ала тергөө учурунда төмөнкү версияларды терең изилдеп чыгуу керек. Маликовдун Ибрагимовдун көрсөтүүсүнө караганда аларга бир эле атчан келип, Маликовду камчы менен сабаган. Ибрагимов телефондон милиция чакыртып, Валиева, Маликов үчөө кайра чуркашканда бир эле аттын дүбүртүн угушкан. Маликов, ай балам ай деп бакырып жаткан. Ал жерге машина менен келгендер ээси жок жүргөн бир эле атты көрүшкөн. Андай болсо, Оңолбеков Муратбек менен Таабалдиев Алмабектен бөлүнүп, Третьяков көчөсү менен таш кыяга атчан барган Оңолбеков Кубаныч Маликовду сабаган эмеспи? Ибрагимов милиция чакыртканы чуркап кеткенден кийин Маликов коргонуу аракетинде Оңолбеков Кубанычты көкүрөккө бычак менен сайган эмеспи? Маликов, ай балам ай деп кимди айткан? Бул өкүнүч эмеспи? Эмне үчүн кында кандын тагы калган? Маликовдун бычагын табыш керек. Бычакты кынга салып көрүп, кынга туура келсе, анан бычактын узун туурасын, миздерин текшериш керек. Криминалистикалык экспертиза дайындалып, Маликовдон алынган кынга кандай бычак, бир миздүүбү же эки миздүүбү салынып жүргөнүн аныктоо керек. Комиссиялык, соттук, медициналык, физика-техникалык экспертизалар дайындалып, Оңолбеков Кубанычтын көкүрөгүндөгү жаракат кайсыл бычак менен келтирилгендигин аныктоо керек. Оңолбековдун өлүгү табылган жердеги асфальттагы жана кумдагы кандын тактары 3-чү группадагы каны бар адамдыкы экени аныкталган. Оңолбеков Муратбектин да Маликовдун да кандары 3-чү группа экенине көңүл буруу керек. Бир эле атчан Маликовду сабаган. Ошол Оңолбековду өлтүргөн неме болушу мүмкүн? Ал атчан ким? Эмне үчүн күбөлөр бир эле аттын дүбүртүн угушкан? Эгерде Оңолбековго белгисиз атчан биринчи болуп кол салса, анда эмнеге жакын турушкан Маликов менен Ибрагимов аларды көрүшпөгөн жана угушпаган. Жүрөгүнө бычак сайылгандан кийин Оңолбеков окуя болгон жерден алыстап кете алат беле. Оңолбеков Муратбек айыптоо корутундусунда көрсөтүлгөн жагдайларда Оңолбеков Кубанычты өлтүрүшү ыктымал. Анда эмне үчүн ал жерге жакын турушкан Маликов менен Ибрагимов 3 атчанды көрүшкөн эмес? Аларда күбөлөр да бир эле аттын дүбүртүн угушкан жана ээсиз жүргөн бир эле атты көрүшкөн. Оңолбеков Муратбек Оңолбеков Кубанычты Таабалдиевдин көзүнчө сайса, анда кайсыл атчан Маликовду сабаган? Оңолбеков Муратбектен алынган 3 макинин кайсынысы кош миздүү? Оңолбеков Кубаныч кийимчен болсо, жарааттын тереңдиги 12 сантиметр экен. Узундугу 11 сантиметрге жетпеген бир миздүү маки менен мындай жаракат келтирүүгө болобу? Соттук заседаниедеги Оңолбеков Муратбек менен күбө Таабалдиевдин көрсөтүүлөрүн жалганга чыгара турган далилдер барбы? Жогорудагы көптөгөн талаш тартыш жагдайларды изилдебей, күмөн саноолорду четке какпай туруп, алдын ала тергөө органдары негизсиз жыйынтык жасашкан. Ал эми эл соту негизсиз эле айыптоо өкүмүн чыгарган. Кайрадан алдын ала тергөөдө жогорудагы олуттуу кемчилдиктерди жоюп, Оңолбеков Кубанычты ким өлтүргөнүн далилдеп, чыныгы кылмыш жасаган адамга айып коюп, сот жообуна тартуу керек. Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ПКнын 335, 341, 342-Б, 345 статьяларын жетекчиликке алып, соттук коллегия аныктады. Каракол шаардык эл сотунун 22 октябрь 1991 жылдагы Оңолбеков Муратбек Камилович жөнүндөгү өкүмү бузулсун жана иш кайрадан алдын ала тергөө жүргүзүү үчүн Ысык көл облустук прокурору аркылуу жиберилсин. Кассациялык арыздар жарым-жартылай канааттандырылсын. Председатель кылуучу судьялар көчүрмө туура. Карыпбеков аныктаманы окуп бүтүп, аягына чыккан менен жуп-жука, шуудураган кагаздарды өзүнүн алыс жылдыра, дале тиктеп турдаларды. Тегерек мөөр турат. Дал ортосунда Кыргыз Республикасынын герби. Анан коюлган кол. Кадимки эл колдонуп жүргөн шариктүү калем менен эмес, сыя толтурулган калем менен коюлган кол. Ойдолотпой ынтаа гана калемдин учу кагаздын бетине аста тийгизип туруп, тикесинен тик турган таякчылардын белгисин толук сымал узунураак тартып түшүргөн. Бир карасаң узун тартылган кыяктын жаагына окшойт. Мына ушундай колдор аягына коюлуп, күзгү жалбырактай шуудур үн чыгарган жука кагаздарга жүздөгөн, миңдеген, 10 миңдеген пенделердин кылмыш аракеттери, анан ошого ылайык чыгарылган соттун өкүмдөрү жазылат.
15 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү, андан жогоркусу өлүм жазасы. Бардык камактагылардын тагдырлары кагаздарга байланыштуу, өзүнчө бир мамлекеттик конвейер. Адамдардын тагдыры кагазга басылып, кат-кат болуп, тынымсыз жүрүп турган эбегейсиз зор, бирок көзгө урунбаган жашыруун ички конвейер аркылуу тизилип барат. Конвейердин эң учу зын тикенектүү дүйнөлөр, лагерлер. Конвейер чындыгында дал эбегейсиз зор, алдын ала тергөөлөр, күбөлөр менен бетме-бет кездешүүлөр, жабырлануучунун көрсөтүүсү, айыпталуучунун көрсөтүүсү, анын өмүр баяны, жүрүш турушу, социалдык абалы, үй бүлөсү, мүнөздөмөсү, коңшу колоңдордун ал тууралуу берген мүнөздөмөсү, иштеген жеринен мүнөздөмө, кагаздар, кагаздар, кагаздар. Тынымсыз баскан машиненин чакылдаган добушу, кайрада кагаздар. Көзгө жалбырактай шуудураган жуп-жука кагаздар. А ошол кагаздарга түшүрүлгөн камактагылардын өздөрүнө энчиленген конвейер бөлөк. Кышында ички иштер бөлүмүнүн короосунда жайгашкан от жагылбаган КПЗнын суук камерасы. Андан соң тергөө учурунда сот болоорго чейин күн өткөрүүчү СИЗОнун көчүк айланбаган тар камерасы. Кылмыш дүйнөсүнүн баштапкы босогосу, тилин, адебин ичине батырган алипбесин үйрөнүү, ошого ылайык дем алуу, кордук, азап кыйынчылыктардын алгачкы баскычтарынан өтүү. Карышкырлардын жашоосуна беткелүү, анан бөрүлөрдүн мамлекети болгон эмгек түзөтүү колониясы, не бөрүлөрдүн тили менен зона деп кыска аталган жайга жол тартуу. Эми баштагыдай менттердин тап берген резинка союлдарынан, кайтаруучу конвойдун автоматтын кундагы менен жоңго бир урганынан жалтактамай жок. Түрмөнүн супсак тамак баландадан, кынжыйып бүткөн зек шимилген жаагы ача ырсайтып, азуусун көрсөтө, баш аягы билинбеген конвейерге түшөт. Жазасын өтөш зона менен эле бүтөбү? Жок. Эми берде кылмыш дүйнөсүнөн ич ара айланган конвейери. Тагдырлардын, ден соолуктун, өмүрдүн, акыл эстин, дүйнөгө болгон көз караштын, адамгерчилик сапаттын, нарк насилдин калчанып тагдыр таразасына түшүшү. Анткени сени кадам сайын ажал, өлүм кырсыгы, акыл эстен бир мүнөттө ажыроо, абийирсиздик, нарк насилден куржалак калуу, жан ачыткан оору тооруп турат. Анткени бул жер эркиндик эмес. Карыпбек астыртан ооруданып карап койду Муратбекти. Эки чыканагын үстөлдүн бетине коюп, ага салмагын сала, чөгүп олтурганына башы төмөн салдып, ары кийиндери төөнүн өркөчүндөй болуп уркуят. Мына, анын тагдыры да не ары, не бери эмес калчанып таразада. Таразанын ташынын ордуна өзү олтурат. Адилеттүү деген таш оордук кылып, тең салмактык абалга келеби, аны эч ким билбейт. Сот таразанын өзү, бирок ал ички тетиги кыйшайган, пендечилик ачкөздүк, кыянатчылык, кайдыгерлик өңдүү бузукулукка жол берген тараза эмес бекен. Жанагы Карыпбек окуп чыккан соттун аныктамасында талаш тартыш суроолор кандай көп болсо, адилеттүүлүк, тең салмактуулукту талап кыла турган таразанын тегерегинде да ошондой күдүк суроолор көп. Анын баарына ким жооп берет? Тынчтыкты биринчи болуп Муратбек өзү бузду. Олтурган калыбынан түйшөлүп, жайнаган көп суроолор турган карегин маек курган кишисине кадады. Анча-мынча нерсени түшүнгөн чыгарсың дейм. Карыпбек илгертпей жооп берди. Албетте, бирок мен сенин оюңду билип турам. Сөзүн аягына жеткирбей буруп кетти калмак жигит. Көп нерсе бүдөмүк болуп атабы? Ал үчүн бул кагазда жазылгандардан бөлөк өзүм билген окуяны айтып берейин. Болуптур, бирок аныктамада ташка тамга баскандай эле көрүп тургандыгы, жаракат келтирилген бычак сеники эмес. Маликовду сайбаган Кубаныч. Ошол жерден өлүгү табылып жатат. Маликов сайган, өзүн өзү коргоп, Кубаныч жаракат алгандан кийин жүрөгүнө доо кетип, аялдаманын жанында кулап калган турбайбы? Эгер сен бычак менен сайсаң, ошол жараттан кийин бир топ убакыт жүрүп, анын аялдамада автобус күтүп турган Маликовду атчан келип сабамак беле? Келиси ого деле көрүнүп турбайбы бул жерде? Же сенин айыпкер катары күнөөлөш керек болгон Маликовдун ордуна, же кылмыш иши так, туура, өз убагында изилденбегендиктен эптеп-септеп, крайний бирөөнү таап, ага оодура салыш керек болгон. Туурабы? Ошону айтып атпаймынбы? Деп кайгылуу жылмайды Муратбек. Сөөктөрү каржайып, сөлөкөтү эле калган байкуш. Эчен айлардан бери сыртынан жылтырак кагаз менен ороп, табериктей сактап жүргөн сан сел саяктын ичинен Карыпбекке ишенип айтса,
Анын кызууланып таламын талашып сүйлөгөнү таасир этти белем, жүзүнө болоор болбос нур жүгүрүп, көзүндөгү муңдуу кайгылуу көлөкөсү тарай түшкөндөй. Угуп турсаң, болгонун болгондой айтып берейин. Муратбек бир чакырым аралыктан чуркап келгендей саал энтигип, көкүрөгүнөн өйдө төмөн кыймылдаганы сезилип турду. Тамекеге кол сунуп баратып, колун кайра тартып алды. Эмиле чеккен оюна келди окшойт. Болоор болбос ички каргылы бар. Күңгүрөнгөн, ачык, шылдыраган туюк добушу бир калыпта, бир эле кайрыкты созгонсуп айта баштады. Мен ишенген Альп-база, Караколдун капчыгайында да. Жакшы жумуш. Кароолчулук, мал бар, үй бүлөм, кыздарым, аялым болуп, 3 көмүттө мына кирип алгам. Ал жакты деле уурдай коем. Алып кетем дегендер жок. Түнкүсүн 1 мал, 2 мал эшикке чыгып, көзөмөл болосуң. Бүттү. Күндүзгүсүн эмне? Мен бир жакка кетсем да аялым, жолдон өткөндөр көрүнүп турат. Бала бакыра терезелерди сындырып кетпесин деп карашат. Болгон ошол. Альп-базага ким кайрылат? Зарыл жумушу барлар. Директор өзү, инструкторлор, альпинисттер кайрылат. Тынч жумуш болуучу. Тим эле курортто эс алып жүргөндөйсүң. Капчыгайдын ичи арча карагай тоо бетине өскөн. Шибер чөп, белден келет. Ат аралатып бастырсаң, чандырга чаап турган. Абанын тазалыгын айтпа. Кышы жайы эс алам. Тоого чыгам деген альпинист спортчулар, студент жаштар үзүлбөйт. Кызыл тазыл күрмөчөн болуп келишет. Тим эле Альп-базанын ичи кооз гүлдөргө толуп кеткен сип жайнайт. Мени чакырышат. Көшөргөнүмө болушпайт. Консервасын ачып, бөтөлкөсүн коюп, от жагышып бийлешет. Гитаранын үнү кээде түн бою басылбай. Жаштар да көпчүлүгү кыздарына конфет, чет өлкөлүк сагыздарды беришет. Аларга эмне? Жыргап эле калышат. Сүйлөп, ортосунда кененирээк дем келгендей, биртке тыным алат Муратбек. Жаяккан суудай бир мүнөздө өткөн өмүрүнүн эң урунтуу учуру ушул белем, көздөрү мурдагыдан да ачыгыраак балбылдай түшкөндөй жанданып, мындай учурда эх деп айтуучу сөз учугу көмүскөдө айтылбай, ички тереңдикке доош чыгарып кеткендей. Малдан да тажап кеткем. Мал айдаганың эле бир азап. Жетип, боз үйдү тигип коюп, күнгө ныксырап, кой четинде же жардамчы чабанга малды көзөмөлдөтүп коюп, бел ашып, коңшу турган жылкычыларга барып кымыз уулап ичкениң жыргалгы. Бирок мал түйшүгүң малчы билет. Сары жазга айдап баргыча сойласың. Улам бир жерден өргүп, айыл четине конусоң, уурудан сан сактап, ээн жер болсо бөрүдөн. Бирде ач, бирде ток. Илгерки пейил жок да. Ким эле азыр үйүндө жаткыра коет. Ат үстүндөгү өмүрда кайрадан тыным. Бирок бул жолкусундагы деген өкүнүч катарында эмес. Ал өмүрүнүн азыркы таптарда дооруна багышталган сыңары. Неге дегенде малды ашуудан ашууга, белден белге чубатып айдап, ат үстүндө өткөргөн өмүр, уйкусуз күндөр, таң тамаша сыяктуу. Непада ылажы болсо, ушул темир тордон бошоно турган күн келсе бир эмес, 100 ирет бел ашып, мал айдап өтсө да, кабаатыр болбоучудай. Ошол ат үстүнөн малга чой-чойлоп өткөргөн түндөр эми эч кайрылып келбөөчүдөй күйүт бар. Тарткылык деген ошо да, сөзүн улады кайта. 5-күн күнү айылга баргам, Челпекке. Апама, атама көрүнүп, чай ичип алып, кайра чыксам, үкөм жүрбөйбү, Таабалдиев Алмабек деген. Ошол жолугуп калды. Анан маркум Кубаныч. Айылдан чыгаар алдында Токтобек деген тууганымдын атынан туяк өсүп кетиптир. Жанында жашыл саптуу маки бар болчу. Үнөмдө. Аныктамада жазылып жүрбөйбү ошол. Анын чөнтөгүмдөн алып чыкканда элдин баары көрүшкөн. Маки менен аттын туягын жонуп, такалап, ал бүткөндөн кийин Алмабекти жарты бөтөлкө арагы бар экен, аракты бөлө тарттык үчөөбүз. Алмабек, Кубаныч, анан мен. Эми бир нерсеге таң каласың да, жанагы жашыл саптуу маким киши союучудай маки болсочу. Башы шылкылдак, бир миздүү, ичке маки. Аны бирдеме кылып атканда бармак менен басып турбасаң, иш жасоого болбойт. Бүктөлүп кетет. Аны менен саймак түгүл айтып атпаймынбы? Эчтеме жасай албайсың деп. Аны милициялар деле көрдү. Бир гана эксперт көрбөй калган. Бирок прокурорбу, тергөөчүсү, соту, милициясы ошолордун көктүүсү менен. Ушул маки менен жараат келтирүүгө болот деп жыйынтык чыгарган. Жалган жыйынтык. Менин макимди көрбөй туруп чыгарган жыйынтык ушундай. А башындагы жыйынтыкты карабайсыңбы? Жарааттын тереңдиги 12 сантиметр, туразы 3 сантиметр. Оңолбеков Кубанычтын көкүрөгүнө кош миздүү бычак сайылып, жүрөгүн кошо жаралаган дейт. Дагы менин жаныман табылган узундугу 10,5 сантиметр, туурасы 2 сантиметр бир миздүү маки менен жогорудагыдай жаракат келтирилиши мүмкүн деп теңирден тескери кетип жатпайбы?
Дагы бир корутундусунда Оңолбеков Кубанычтын сол жак көкүрөгүнө ылдыйдан жогору карай күч менен бычак сайылып, жараат келтирилгендиги жана бычак жүрөккө кирип, денесине оор жаракат келтирилип, ал жарааттын өлүмгө учурагандыгы. Андан тышкары Оңолбеков Кубанычтын оң жаккы төбөсүндөгү баш сөөгү сынып, денесинде оор жаракат алгандыгы. Ал жарааты бийиктиктен төбөсү менен жыгылып, жерге урунуудан алышы мүмкүн экендиги. Жараат алган мезгилде Оңолбеков Кубанычтын орточо мас болгондугу аныкталат деп билдирилет. Мунусуна каршылыгым жок, бирок башында айтканы менен теңирден тескери эки бөлөк айтып, төбөчө тескери сыйып атпайбы? Ишенсең каке, ушул соттун өкүмү. Аныктамасы анан менин адвокатымдын дагы бир кассациялык арызы бар. Ушул үчөөнүн ар бир сөзүнө үтүр, чекитине дейре жаттап бүткүдөй болдум. Түн ичинде тургузуп туруп сурашса да, кайсы жеринен болбосун айтып берем, Кудай урсун. Эл жокто кайта-кайта окуй берем. Кай бирде өзүмдүн ишимде эмес, бирөөнүкүн дегеле бир атам тааныбаган бир сел саяктын иши менен таанышып жаткандай болом. Бул бир оору сыяктуу болду мен үчүн. Анткени өзүмдүн киши эмес, чиркейге залал келтирбегендигимди билип туруп эле кайра кагазга жабышам. Көзүм тумандаганча окуйм. Кантип эле дейм, өкмөт мени ак жермен кезибейсин. Балким изилдөө тергөө иштери туура жүргүзүлгөн эместир. Окуйм да анан туруп таң калам. Ушунчалык да жок кешигим шордуу болорумбу? Жөндөн жөн эле киши өлтүрдү деп күнөөлөнсөм. Милициясы, тергөөчүсү кошулуп, айткын, мен өлтүрдүм деп айт, болбосо өлүп каласың деп сабаса. Элдин баары көргөн, кой эмес тоок муздаганга жарабаган, башы шылкылдак бир миздүү, узуну 10,5 сантиметр, туурасы 2 сантиметр, жаман макин менен кош миздүү бычактан алган жаракаттай, узуну 12 сантиметр, туурасы 3 сантиметр жаракат келтирсем, анда кандай бул? Башым катат. Дүйнөдө мага болушчу киши эмес, менин актыгымды далилдөөчү киши жоктон бетер. Дал болдум да. Анан кантем? Кесибим койчу болсо, чала сабат болсом, атам-апам колумда азын оолак малы бар, карапайым кишилер болсо, мени куткарып алайын дейт, эки көздү төрт. Тиги сот прокурорго сугунтайын дейт. Чамасы аз. Баары мага каршы. Оңолбеков Кубанычтын өлүгү аялдаманын жанынан табылыптыр. Маликов менен Ибрагимов аялдамада турушса. Атчан киши кол салыптыр Ибрагимов телефонго чуркап кайра келгиче. Маликов, ай балам ай деп бакырып жерде жатыптыр. Ээси жок, ат кетип баратат. Ээсинин өлүгү аялдаманын жанына кулап калган. Экспертиза далилдегендей баардыгы туура. Кош миздүү бычак жүрөгүн кошарлап, Оңолбеков Кубаныч аттан кулаган. Бычак жеген ээсинин колунан тизгин бошогонун туйган. Ансыз да үркүп турган ат ойт коюп берди. Ээси аялдаманын тушуна кулаган бойдон калды. Баш сөөгү сынды. Асфальт жерге урунган баш соо калмак беле. Ай балам ай деп кыйкырыптыр теге. Сайып алып, теге кулап түшкөндө чоочуп кетти да. Анын үстүнө өзүн сабап жаткан кишинин өзү курдуу эмес, жаш экенин көргөн. Ошол үчүн бир чети коркуп кетип, жаштыгын аяп, кыйкырганда. Ушунун баары далил эмеспи? Маликовдун жанынан табылган бычактын кыны бар, өзү жок. Ошону да изилдешкен эмес милициялар. Бая биз Табалдиев Алмабек экөөбүз Оңолбеков Кубаныч менен айрылышып кеткен жер көпшөк топурактуу, чөп өскөн жер эле. Болуптур. Мен Кубанычты сайдым дейле. Ал жерге куласын. Баш сөөгү сынмак эмес. Андан да кызыгы, аны мен сайып, Алмабек экөөбүз узап кеткенден кийин артка секирип минип, ошончо жараат алганына карабай, жарым бир саатча темсилеп жүрүп, бизди куугандын ордуна аялдамадан турушкан Маликов менен Ибрагимовду камчыга алмак беле. Бул баягы мен бала кезимде көргөн башы жок чабанды деген фильмдегидей болуп атат. Кубанычтын өлүгү тирилип, атка минип, зөөкүрчүлүк кылгандан кийин аялдаманын тушуна кулап калыш керек экен да. Бул жөн эле бир келеке. Эгер мен сайган болсом, аты ошондо эле чуу коймок да. Мына Маликов бычак сайган кыны экспертизанын корутундусунда туура келип атат. Текшерип аны аягына чейин бүткөргөн киши жок. Ушул жерден Карыпбек сөзгө аралашты. Сени менттер сабап, мойнуң алдырышканы расмы? Ошого азыр келатам деди Муратбек бир салмак менен сүйлөгөн добушун өзгөртпөстөн. Ушул убакка чейин камалган күндөн баштап керт башынын күнөөсү жоктугун далилдемекке күн-түн, мүнөт, саат сайын ойлонуп, ичинде бышырып жүрүп, жедеп, сөөгүнө сиңип калганынанбы, башынан өткөн аңгемесин айтып жатканда ашыкча муң канбай, ички чымыркануусу гана билинген
бир калыптагы добушу гана ушул промзона деп аталган чөйрөнүн бир бурчунда жайгашкан темирден кийим кийген көмүттүн ичинде күңгүрөнүп, кулакка шашпай угулат. Жанагы Кубанычтын өлүгү табылган күн 5-июнь болчу. Мен эчтеке билбейм. Ошол кырсык болгон күнү кечинде Алп базага жеттим. Кыздарымды эркелетип, анча кызуу эмес элем да. Шашпай телевизор көрүп, тамак ичип жатып алдым. Оюмда эч нерсе жок да. 7-июнда мага ички иштер бөлүмүнөн келсин деген чакыруу келиптир. Ошондо да жүрөгүм бир болуп деп койсочу. Беймарал бара бердим. Атты да минип алайын дегем. Шаарга чейин бир топ алыс эмеспи деп. Анан кайра жөө кеткем. Ошону рас кылыптырмын. Бээ көрдүңбү майо, төө көрдүңбү майо болуп жоголуп кетмек экен атым. Анан Кашка суу микрорайонуна жетип, автобуска олтуруп, шаардын ички иштер бөлүмүнө бардым. Чөнтөгүмдө баягы Токтобектин атынын туягын жоонуп берген макин бар. Арам ой жок да менде. Эгер кылмыш кылган болсом, аны не убакыт жоготпоймунбу? Кызыкты кирээрим менен эле көрдүм. Өмүрүмдө ички иштер бөлүмүнүн ичин көрмөк түгүл, жанагы мастар жатчу соолуктуруучу жайында көрө элекмин. Короосунда жайгашкан КПС, ВС деп коюшат экен, сомодой болгон менден жаш милиция жигиттер. Ай-уйга келбей ур тепкиге алышты. Ооз ачыртканга үлгүртүшкөн жок. Көрсө, колдоруна тийгизе албай эле араңдан зорго турушкан окшойт. Ойда жанчышты. Буларың айоо дегенди билбейт экен. Сен азыркы түрүмдү көрүп атпайсыңбы? Анда алибеттүү болчумун. Эчен аш тойлордо улак тартышка түшүп, улакты жулкуша кеткенде сейрек гана алдырбасам оңой менен алдырчу эмесмин. Ошол үчүн бир туруп ызаам, бир туруп күлкүм келет. Ат үстүнөн кармаша кетишип, Оңолбеков Кубаныч, Оңолбеков Муратбекти чачтан кармап, ылдый басып деп, ушундайда жалганчылык болобу? Ошол бала мени менен тең тайлаша турган бала беле. Мейли эме, аны кийинчерээк. Ошентип тиги менттер мени КПЗнын бир камерасына алып барып, былчылдатып киришпедиби? Прокурордун санкциясы менен камоого алынсын деп, эң болбоду дегенде тергөөчүнүн кагазы менен КПЗга жатчу эмес беле? Аны кое тур. Көп нерсени угасың. Колдорма кишен салышып, тергөөчүсү ким, ловчии ким, мен билбейм да. Айтор баары эле демитишет. Оңолбеков Кубанычты өлтүрдүм деп мойнуңа ал, болбосо өлөсүң. Мен албетте жок дейм. Анткени түшкө кирбеген күнөөнү коюп жатса. Жана колдорма кишен салышты дебедимби? Анын бир учун расчеткага бекитип коюшту, эшикке. Эки колун серейтип көтөрүлүп турат. Каршылык кыла албайсың. Эки колтугуң ачык. Бөйрөк боордон эчтеке койгон жок. Тээп да жатышат, уруп да жатышат. Көзүм караңгылап, кулагым чуулдап жатып да калам. Жыгылып калап, эсим ооп, суу чачып, сөгүп сагып кайра тургузушат. Мойнуңа ал дешет. Мен жок дейм. Кайра башталат баягы. Под пресс жаман кое беришти мени. Каным катат, суу бербейт. Келеке кылышат. Ата энемден эч неке калтырышкан жок. Сөгүп боктошот. Өзүмдү бая согуш мезгилиндеги гестапочулардын колуна түшүп калгандай эле сездим. Айрыкча менттердин ичинде төөнүн жарты этиндей күрсүйгөн, муруту капкара болуп, эки уурутунан төмөн кылычын мизиндей салаңдаган немекен эки бөйрөктү түшүрүп салды. Олбурлуу неме, салмагы да бар. Урганда кайкалай түшөм. Күшүлдөп аягында өзү да бөгүп калды. Беркилер сыртка чыгып, кетип жоголуп, кайра келишет. Ушул семиз неменики өтпөдүбү? Күрсө күрс койгулап, кийиз бастырып жаткансып тепкиледи. Арам эти көп, кышылдайт, ошого да болбойт. Айлам эле жок. Ошол кезде ойлогондо ошол жигитти эки чайнап бир жуткум келет. Кудайдан коркпойт экен булар. Менде эмне аласасы бар? Жалгандан күбөгө өтүп, аягында ошол жигит Найманбаев болуучу, фамилиясы. Өзү деле мойнуна алган күнөөсүн. Биз урган эмеспиз деп күйгүзүшпөдүбү? Эгер волиядан кезигип калышса, ат үстүнөн эңишсек го, анда бул иттин мой болпоң денесин талпактай сүйрөтөт элем ары бери. Аягында кан тийбедимби? Кечинде отправкага алып барганда. Ажатканага өзүм басып бара албай койбодумбу? Буттарым калтырап, шайым жок, дубалды жөлөнүп зорго бардым. Заара ушатсам табарсыгым ооруйт. Бөйрөгүм түшүп калгандай жер тартып ооруйт. Кан аралаш тийбедимби? 2-3 саатча коюп таңгамаал көзүм илинип кеткен экен, кайра кирип келишкенде чоочуп кетип, бурчка тура калдым. Кишен салып сабашканда улам жулкуна берип, билектерим шишип, өйдө көтөрүлбөйт. Жанагы күрсүйгөн эме атайын ушундай ишке коюлганбы же үйүндө кетпей, тарп көргөн жорудай көзүн кызартып, мага карай басты. Жүрөк өлүп калат экен тияктан. Бурчка тыгылган бойдон турам.
Мойнуң аласыңбы? Dedi. Жок дедим. Кыска бир гана. Бул жолу сөгүп боктошкон жок. Унчукпай жерге жыгып алышып, үчөө тепкилешти. Таяктын уусуна чыдабай онтодум. Кулактын шүүшүн кан кетти. Ошондо бир токтотушту. Канча күн кармашты сени? Карыпбек ошол күнкү Муратбекти сабашкан окуяны көз алдына сүрөттөй даана келтиргенден улам тиштенсе да болбой үнү титиреп кеткенин сезди. Мени 6 күн. Аттың. Эптеп бир мойка таап алып кесинсең болмок экен. Эптеп больничкага чыгып кеткенде коңшу камерада селсаяктар бар беле? Аны байкоого чамам жетти дейсиңби, каке? Таяктан көз ачырбай коюшпадыбы? Өлүп көрүп турмунбу дегендей, мурда мындай жерге түшүп билип жүрбөгөндөн кийин кесинүү, протест кылуу деген эмне экенин билген жокмун да. Булар сурак алып жатканда адвокатсыз тергөө жүргүзүүгө акылары жок экен. Ага көңүл бурушпай турбайбы? Биздин закон ушундай экен да. Күнөөлүүбү, күнөөсүзбү иши кылып, мойнуңа күч менен алдыртса да бир кылмышкерди табыш керек экен. Муну мен кийин өтө кеч билбедимби? Дагы деле ишенип жүрбөймүнбү? Тигилер уруп согуп жатышса да актыгымды далилдейм деп. Ошол оюмдан улам бир чети моюнга алыш керек, өлтүрүп коебу дедим. Ээн жайкын эле бир камерага камап алып, кан сийдиргенге чейин сабап жатышса. Менин берде экенимди туугандарымдын бирөө да билбесе. Камеранын сүрү да жаман. Кыйкырсаң үнүң жетпейт. Зарыңды уга турган жан жок. Акыры 6 күн дегенде Оңолбеков кубанычты мен өлтүрдүм деп мойнума алдым. Муратбек сөзүнүн ушул жерине келгенде үнү мурунку калыбын өзгөртө. Ага толкун сымалы ири буйру изин калтыргансып дирилдей түштү. Сөзүнүн аягын жутуп да койду. Өмүрүнүн ошол кесимин миң ирет баштан кечирип, алсыздык кылып күнөөсү жок туруп күнөөлүү болгондой өзү да өлүшүн кошконун ойлоп, миң алекет санаадан өтөт окшобойбу? Төөнүн өркөчүндөй уркуйган акейинин ортосуна башы чөгүп, бир чекитти тиктеп олтурганы Карыпбекти көзүнө аябай аянычтуу көрүндү. Күбүрөнүп койду Муратбек башын көтөрбөстөн туруп. Акыры сотто өзүмдү актайм деп ойлодум да. Карыпбек суроо беришин ушул тапта ылайыксыздай көрдү. Жүрөк жарасына тыйып албайын деп чочуду. Анын үстүнө ар кимдин өмүр жолу, өз тагдыры, эрк кайраты бар. Чыдамы да ар кимдики ар бөлөк. Бирөөнүн оордунда өзүңдү элестетүү өтө кыйын. Ортодогу жымжырттыкты Муратбек создуктурбай өзү бузду. Добушу баштапкы мүнөзүнө өттү. Бир жагынан ички тереңине катып жүргөн сырын айтканына жеңилденип калган өңдү. Ушул укук коргоо органында иштеген адамдардын ичинен мен бир гана жакшы адамды учураттым. Ал менин жактоочум Бакиров болду. Ага мен өлөр өлгөнчө ыраазымын. Ырас, тагдырым тайк экен. Эмне кылайын эми? Бир эмес, 2 ирет сот болду. Кийинки сотто жаза мөөнөтүмдү 1 жылга гана кыскартышты. Кассациялык арыздарды үстүнө жаздык. Жыйынтык болбоду. Жада калса жанагы аныктамада айтылган күнөм саноолорда текшерилген жок. Кийин уксам Маликов деген эменин бир тууганы укук коргоо органында жакшы кызматта иштейт экен. Акыр аягы будамайлап ишти бир кудукка салып жоготушту да тынышты. Мыйзам бул буйлалаган төө деген чындык билем. Кимдин колунда акча, бийлик, тааныш, кызмат болсо, ошол мыйзамды каалагандай буйлалап, каалаган жерине тургузуп, каалаган жерине чөгөрө берет экен да. Бир эле ошол адвокат Бакировго аябай ыраазы болдум. Байкуш мен үчүн абдан жүгүрдү. Жыртпаган эшиги, жазбаган арызы, сүйлөбөгөн сөзү калган жок. Ошонун сөзү гана демөөр болду мага. Акыры чындык жеңет. Үмүт кыл Муратбек деген сөзү азырда кулагымда. Азырда кадимкидей ошол кебин ойлоп шерденем. Ата энемдин абалын айттым го, жупуну жашашат. Бакировго деле ашыкча бере алышкан жок. Ал өзү эле күйүнүп жүгүрүп жүрдү. Мени таза куткарып ала албаса да, мен ошол кишиге ыраазымын. Баары бир жер үстүндө дурус, ниети ак адамдар бар экен деп калдым. Өзү да абдан акылдуу, ишин так алып жүргөн, тажрыйбалуу жактоочу экен. Мен сага анын эмне кылганын айтып берейин. Биринчиден, ал менин актыгыма ишенди. Бул өзүң билесиң. Эң негизгиси да, туурабы? Мага чоң ишенич, үмүт берди. Жанагы менин шеригим бар го, Табалдиев Алмабек деген. Кишиге залалы жок, бир бечара. Тубасам айып, бир жагыптасы иштебейт. Атка мингизип койсоң кете берет, жөө жүрө албайт. Мына ушул байкушту да милициялар уруп сабап коркутушуп, сотто ар бөлөк сөздөрдү сүйлөөгө аргасыз кылышпадыбы? Эгер биз айт деген сөздү айтпасаң, анда
солуптаңды да иштетпей салабыз деп зекиптир. Бечара эмне кылсын? Биринчи көрсөткөн түшүнүктү танып, такыр башкача тантырап кирбедиби? Оңолбеков Муратбек менен Оңолбеков Кубаныч ат үстүнөн кармаша кетишкен. Анан Кубаныч Муратбекти чачтан кармап ылдый басканда, Муратбек чөнтөгүнөн макисин алып чыгып, мизин ачып, Кубанычты ылдыйтан жогору көкүрөккө сайды дейт. Сотто буга карата мындай суроо болду да. Алмабек, сен ушундо булар кармашып жатканда канча метр алыстыкта тургансың? Анда ал минтет. Болжол менен 20-25 метр алыстыкта болуучумун. Дагы суроо. Көөгүм кирген маал экен. Ошончолук алыстыктан сен Муратбектин чөнтөгүнөн мака алып чыгып, мизин ачып, Кубанычты көкүрөккө сайган. Кантип байкадың? Ушул суроо берилгенде Алмабек апкаарый түштү. Мага кадимкидей билинип турду. Тигилер коркутуп коюшкан. Анын үстүнө мындай күтүүсүз суроонун берилишин күткөн эмес да. Бир чети коркуп атат, мени менен кошулуп соттолуп кетем деп. Ошондо эмне деп жооп берди дебейсиңби? Ай чыгып калган, мага даана көрүндү деп кашкай айтып турбайбы? Кийин Бакиров ошол айылдан жооптун жалган экендигин кассациялык арызында далилдеп чыкты. Ошол күнү ай олтуруп чыгып калган мезгил болуучу. Ай ошол күнү 10-5 мүнөт өткөндө араң чыгыптыр. А өлүп 9дарга чейин табылган. Кор деген кор, зор деген зор ушул экен деп койдум ичимден. Жактоочум кыйын болуучу. Ошону менен калбастан, менин ошол күнү Альп базага, телевизордо время маалымат программасы жаңы башталган убагында барганымды да аныктап чыкпадыбы. Оңолбеков Кубаныч саат 9га саал кетпеген убакытта Третьякович көчөсү менен Таш кыяга барам деп кетет. Биз Алмабек экөөбүз Капчыгайга кеттик, Альп базага. Атым аксак, текирең таскак менен жүрүп олтуруп, үйгө барсак, аялым телевизордон время маалымат программасын көрүп олтуруптур. А биз кеткенден кийин теги шорду Третьяков көчөсүнө түшөт. Аялдамада турган эки караанга барып асылганда, Маликовдун бычагына барып урунган. Өзү өлүп тим болбой, мени да шорго малып олтурбайбы минтип. Оор үшкүрүнүп койду Муратбек. Жүзүн да бир сыйпап алды алаканы менен. Кубанычтын тегил экөөнө барып асылган эмнеси? Же Дерский беле? Карыпбек ич тереңдикте жанатан бери айта албай турган суроосун берүүгө ашыкты. Ушуну айтпайын дедим эле. Кабагын бүркөдү Муратбек. Көзү өтүп кеткен маркумдар тууралуу жаман айтышпайт эмеспи? Бир чети тууганым. Өзү жаман бала эмес болуучу, чыйрак, ата энесине күйүмдүү. Өзү ичип алса бир аз чатагыраак эле. Болуптур. Жаңкы кебимди улайын. Ошентип күбө катары суралган Таабалдиев Алмабек соттун убагында мага каршы чыкканда, анын энеси кыйын нарктуу байбичеле жашы 70-терге барып калган. Сотто сөз сурап, анан сот заседениесин башкарып олтургандарга минтип калды. Айланайын уул кыздарым. Менин жашым 70-ке келди. Оорлуумун. Кудай жолуна кабылып турам. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүнү Кудай алдына барам. Мобул уулумдун айтканына ишенбегиле. Бул байкуш жашынан майып бечара. Эми муну да коркутуп салышыптыр. Бул жалган айтып жатат. Мен мунун күнөөсүн көтөрүп, бирөөнүн ак жеринин күйүшүнө жол бергим келбейт. Туура соттогула. Күнөөсүнө жараша жазалагыла. Аныңарга каршылыгым жок, бирок мунун сөзүнө көңүл бурбагыла. Анткени мага бул ымандай сырын айткан. Менден эч нерсесин жашырбайт. Бул бала коркуп жатат. Муну коркутуп коюшту. Биринчи көрсөткөндө туурасын айтып берген. Анан милицияга барып келгенден кийин эле жүрөгү түшүп калды. Мени менен да сүйлөшпөй, эшикке да чыкпай олтуруп калды. Туура чечим чыгаргыла. Мен Кудай Таала алдында ак барайын дебеспи? Тегини карай сурашты. Күңк-мыңк деп өйдө карабай жанагы сөзүн кайталады. Бүттү ошону менен. 9 жыл берип коюшуп, шылдыңдагансып, 1 жылын кыскартып коюптур. Мурункусунда 10 берген. Жымжырттык эми уланатко дегиче болбой, Муратбек башын көтөрүп, бармактарынын учу менен үстөлдүн бетин тык-тык ургулап, Карабекти тешеттиктеди. Көздөрү балбылдап кетиптир. Тиштенип туруп муну айтты. Карыпбек, сен мени ушул 9 жылдан коркот дейсиңби? Кудай аман койсо, бул суроктун аягына деле чыгам. Мен киши өлтүргүч деп бекер жеринен айыпталгандыгыма өкүнөм. Кимге далилдеймин? Мен акмын деп. Бакиров менин жактоочум, дагы аракет кылам деген. Ошол сөздү үмүт кылып жүрөм. Ден соолуктан деги ажырадым. Баягы КПЗга камап алып, мени сабагандардын кээри азыр билинип атпайбы?
Бөйрөгүм түшө калып ооруйт. Күнү боюнча сыздап чыгат. Баса, сага бир жерин айтам деп унутуп калган турбаймынбы? Мени сабаган менттердин фамилиясын билбейм да, өңүнөн эле тааныйм да. Ошолордун сабап менин мойнума алдырганын кийин тергөөдө, сотто айтсам, менин мойнума алганымды кийинки число менен жазып коюшкан экен. КПСге 6 күн камагынан өйдө караманча таанышпадыбы? Ошондо адвокатым келгенде мен КПСнын кандай жайгашканын, кайсы камерага алып кирип сабашканынан өйдө чиймесин чийип көрсөтүп бердим. Ошондо да арга болгон жок. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк жок экенине ошондо бир ишенбедимби? Кээ бир учурда ойлойм. Аман эсен бошонуп барсам же прокурордун же соттун же мени сабап мойнума алдырышкан милициялардын бирөөнүн үйүн өрттөп, өзүн өлтүрүп, анан өзүм эле мына мен өлтүрдүм деп баргым келет. Кайра туруп кыздарымды, аялымды, ата-энем, бир туугандарымды ойлойм. Муратбек андан көзүн буруп, бендешканын эшиги тушту үңкүйүп карайт. Оюмда эмне бар? Кезинде мал артынан жүрүп, кайгы дегенди билбей, тоолордун кооздугуна, жайлоонун көркөмдүгүнө көз тойгузуп, бейкапар жашап жүргөн жөнөкөй бир малчы жигиттин эми камоого түшүп, мүңкүрүп, бирде кыжынып, бирде соолуп, бекер жерден буту капканга чабылган кийиктей болуп түтүгүп олтурганы Карыпбектин зээнин кейиткен эле ошондо. Ошол сүйлөшүүдөн 2-3 айдан кийин эртең менен зонанын ичин жаңыртып сүйлөп жаткан селектордон Карыпбек Муратбектин фамилиясын эшитти. Бүгүн оорулууларды больничкага ыйык жерге алып кетүүчү күн. Чын укканына күнөм санап турса, анын фамилиясы бөлөк, сел саяктардыкына кошулуп, дагы кайталанды. Этап. Жүрөгү тыз этип калды Карыпбектин. Жараткан Алла. Оорчулук кылбасын бул жерде. Больничка деп аталуучу жай бир күндүк жол. Поезд менен барганда. Туура, ушундан Бишкекке тийип, андан ары Кантка жетпей, Ново Покровка деген айыл бар. Тройка деп коюшат, сел саяктар чолокканы. 3-чү колония. 3 деген сан бул катуу тартиптеги эмгек түзөтүү колониясынын почталык яшигинин саны. Ошондон улам Тройка деп аташат. Дал ошол жерде борбордук бейтапкана жайгашкан. Ар кайсы зоналардан, түрмөдөн оору сыркоолорду этап менен ошол жерге алып келишет. Өмүрүнө коркунуч келип, катуу жараатка чалдыккандар күн мурунтан билдиришип, этапты күтүшөт. Этапты жумалап, кээде айлап да күтүп калышы мүмкүн. Демек, өз мезгилинде этапка илинип, дартын катуулап, өлүм коркунучу башыңа түшө электе Тройкага жетсең, бактың ошол. Жетпей калсаң, маңдайыңа жазылган тагдыр жазуусу деп бил. Тандоого шарт жок. Карыпбек Муратбектин фамилиясынан атап, этапка чакырып жаткан селектордон жаңырган үндү угуп, башында делдее түшсө, эми жүрөгү ордуна келип, дарты катуулаган хлебашын издөөгө жөнөдү. Барса Муратбек секциясында экен. Бир скамейкада чогуу жашашкан, туз даамдаштары күйпөлөк атышып, аны жөнөтүүгө камынып калышкан экен. Жыты сиңип калган көнүмүш жерден экинчи жерге которулуш кыйын го. Муратбектин арык, кер сары тарткан жаактары ого бетер шылына түшкөндөй, көздөрү адеттегисиндей балбылдай чүңүрөйөт. Салам каке. Угуп келдиңби? Алейкусалам. Селектордон угуп сен жакка бастым. Кеткен жатасыңбы? Ооба. Тубик болуп калбадыңбы, каке? Койчай, чоочуп кетти Карыпбек. Бирок адамдын оозунан чыккан сөздө эмес, шуулдаган үшкүрүк сымал доош бул сөздүн чындык экенин аныктап койду. Дүйнөдө адамдын маанайын көтөрүп, жооткотуучу нечен жылуу сөздөр бар аттиң. Анын бири келбей, акыл сезими чаташкан Карыпбек кийинки сөздү зорго айтып, Муке, балким диагнозуң туура эместир. Иши кылса, Тройкага барып ден соолугуңду оңоп келерсиң. Жок, каке, мен 27-чи турбозонага барам. Анда сени качан текшеришкен? Рентгенден өттүң беле? Бая күн эле чыккан жыйынтыгы. Санчастын бөлүм башчысы Татарчы, ошол этап менен 27-ге барасың деп эскерткен. Мага айтсаң болмок экен да. Айтканда эмне дедим? Билесиңби, ушул дартка акыры жүрүп чалдыкканым өзүмө катуу тийип турат. Кейбе Муратбек, жакшы болуп кетесиң. Сырдаш болуп калбадык беле? Зоналарыбыз бөлөк болуп калат турбайбы? Тамак ашы, жашоо шарты дурус деп жатышат го. Эчтеке эмес, эң негизгиси ден соолук. Өзүңдү кара, Муке. Албетте, кайгылуу жылмайды Муратбек. Ага жооп катары 3 бурчтук өңдөнгөн, бир нече бырыштар эки ууртунан төмөн, муртунан эки жагынан өткөн сызыкка удаалаш жык-жык болуп түштү.
Ушул жылмаюу, ушул бырыштар анын кар жайган сөөгү менен ага жабышкан териси эле калгандыгын, бир кездеги москоол жигиттен чүрүшкөн бир дене, анын ичиндеги эркиндик, адилеттүүлүк деп соккон үмүттүү жүрөктүн бар же жок экендиги туюлбайт. Муратбектин ордунан козголо сыртка баш багып, аны узаткан санаалаштары менен чогуу вахтага карай утурлай бергендеги сан сел саяктын ичинен жеке Карыпбектин өзүнө кайрылып айткан соңку сөзү ушул болду. Каке, ооруба каке, эгерде жер үстүндө тирүү болсок, акыры көрүшөбүз. Сага рахмат. Неге? Кайталап сурады. Ансыз деле Муратбектин оозунан чыккан сөздөрдүн ичиндеги тирүү болсок деп басым бере сүйлөгөнүнө көөдөнү сайгылашып турган Карыпбек. Жылуу сөздөрүңө каке, аман болгун. Эртерээк Воляны көр. Өзүң дагы муке, тезирээк бошон, ишиң ак болсун. Үмүтүңдү үзбө. Башын салып, вахтага жакындап калган Муратбек санаалаштарынын бул сөзүнө жооп кайырган жок. Неге? Эч ким билбейт. Жүрөктөр зырпылдап турганда ашыкча сөз короткусу келген эместир. Эркиндикке карай эмес, убактылуу ачылган эшиктин оозунан Муратбек аялдай калды. Эркиндикке эртерээк чыккыла. Тең болсун. Жакшы баргыла. Чубашкан кара кийимчендердин тобу артта калып, аткандарга каалоо тилектерин айтышып, биринин соңунан бири үңүрөйгөн тешик үңдөнгөн эшиктин оозунан кирип жок болуп жатышты. Эшик күлдүрөп жабылды. Кара кийимчендерди узаткан кара кийимчендердин тобу арка зонанын түпкүрүнө карай сүйрөлө басышып, чылым соргону чылым соруп, калгандары өз ара күңкүл сүйлөшүп, жайылып кадам таштап баратышат. Ошол сүрөтөңдү кино тасмадагыдай үндөр, кыймыл менен кошо Карыпбектин да көз алдында түшөт. Андан кийин Муратбекти таптакыр көргөн жок. 4 бап. Экинчи тагдыр. Бумеранг. Кийинки бөлүмдөрдө. Урматтуу угармандар, учурдан пайдаланып, биздин баракчага катталып, өзүңүздөр уккуңуздар келген чыгармалардын баарын комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Мындан сырткары ушул учурда бир нерсени айта кетейин. Бул Мелис Макенбаев агабыздын чыгармаларын аудиолоштурууда албетте автордук укук деген болот. Дал ошол автордук укук учурда Мелис Макенбаевдин уулу Арген мырзада экен. Андыктан Арген мырза менен биз сүйлөштүк. Буюрса Зек чыгармасын аягына чейин чыгарабыз, а бирок башка чыгармаларга биз кийлигише албайбыз. Муну туура түшүнүңүздөр. Башка чыгармаларды буюрса Арген мырза Рух Азык каналы менен келишим түзүптүр. Мелис Макенбаев агабыздын бардык чыгармаларын буюрса жакынкы күндөрдө толугу менен Рух Азык каналынан уксаңыздар болот. Рух Азык, Эрнис Кыязов байкелерибиздин каналдарында да эң мыкты аудио китептер бар. Андыктан барыңыздарга жагымдуу эс алуу каалаймын. Бар болуңуздар.